21 bölüm. Анан мен жаңы асманды жана жаңы жерди көрдүм. Анткени мурунку асман менен мурунку жер жок болгон эле. Деңиз да жок болгон. Мен жакан ыйык шаарды, жаңы Иерусалимди көрдүм. Ал күйөөсү үчүн жасанган колуктудай даярдалып, асмандан, Кудайдан түштү. Анан мен асмандан мындай деген катуу үндү уктум. Мына, Кудайдын жыйын чатыры адамдар менен бирге. Кудай алар менен жашайт, алар анын эли болушат. Кудай өзү алар менен болуп, алардын Кудайы болот. Кудай алардын бардык көз жашын аарчыйт. Өлүм деген болбойт, ый деген, өкүрүк деген, оору деген болбойт. Анткени мурункунун баары өтүп кеткен. Анан тактыда отурган мындай деди: Мына, мен бардыгын жаңы жаратып жатам. Анан мага мындай деди: Жаз, анткени бул сөздөр туура жана чындык. Анан мага мындай деди: Аткарылды. Мен альфамын жана омегамын, башымын жана аягымын. Суу саганга тирүү суунун башатынан сууну бекер берем. Жеңип чыккан адам бардыгын мураска алат. Мен анын Кудайы болом, ал менин уулум болот. Коркооктор жана ишенбегендер, кара ниеттер жана киши өлтүргүчтөр, бузулгандар жана сыйкырчылар, бутка табынуучулар жана бардык жалганчылар күйүп жаткан күкүртүү көлгө ыргытылышат. Бул экинчи өлүм. Акыркы 7 алаамат толтурулган, 7 чөйчөк кармаган 7 периштенин бири мага келип: Жүр, мен сага колуктуну, козунун үйлөнө турган аялын көрсөтөм деди. Анан ал мени рух аркылуу чоң жана бийик тоого алып чыгып, асмандан, Кудайдан түшкөн улуу, ыйык Иерусалим шаарын көрсөттү. Ал Кудайдын даңкына толуп турган эле. Анын шам чырагы асыл ташка, кристалл сыяктуу тунук яспис ташына окшош экен. Анын чоң жана бийик дубалы, 12 дарбазасы бар эле. Дарбазалардын үстүндө 12 периште, дарбазалардын бетинде Исраил уулдарынын 12 уруусунун аттары жазылыптыр. Чыгыш тарапта 3 дарбаза, түндүк тарапта 3 дарбаза, түштүк тарапта 3 дарбаза, батыш тарапта 3 дарбаза бар экен. Шаардын дубалынын пайдубалы 12 таштан турат экен. Алардын бетине козунун 12 элчисинин ысымы жазылыптыр. Мени менен сүйлөшкөндүн колунда шаарды, анын дарбазаларын жана дубалын ченей турган алтын таягы бар экен. Шаар 4 бурчтук түрүндө эле. Анын узундугу менен туурасы бирдей экен. Ал шаарды таяк менен ченегенде 12.000 стадий болду. Узундугу, туурасы жана бийиктиги бирдей. Ал анын дубалын да ченеди. Периште адамдар колдонгон чен менен ченегенде 144 чыканак болду. Анын дубалы яспис ташынан тургузулуптур. Шаар болсо тунук айнекке окшош таза алтындан эле. Шаардын дубалынын пайдубалы ар кандай асыл таштардан экен. Биринчи негизги таш яспис, экинчиси сапфир, үчүнчүсү халкидон, төртүнчүсү зымырыт, бешинчиси сардоникс, алтынчысы кызыл агат, жетинчиси хризолит, сегизинчиси берил, тогузунчусу топаз, онунчусу сары зымырыт, 11-си гиацинт, 12-си аметист. 12 дарбазасы 12 бермет. Ар бир дарбазасы өзүнчө берметтен жасалган эле. Шаардын көчөсү тунук айнек сыяктуу таза алтын. 22. Мен ал шаардан ибадаткананы көргөн жокмун. Анткени бардыгын кармап туруучу Кудай Теңир жана козу анын ибадатканасы экен. Шаар күндүн да, айдын да жарык кылып туруусуна муктаж эмес экен. Анткени аны Кудайдын даңкы жарык кылып турду. Анын шам чырагы козу өзү. Куткарылган элдер анын жарык астында басып жүрүшөт. Жер үстүндөгү падышалар өздөрүнүн атак даңкын шаарга алып келишет. Анын дарбазалары күндүз бекитилбейт, анткени ал шаарда түн болбойт. Ал шаарга элдердин атак даңкын жана урмат сыйын алып келишет. Ал шаарга эч бир таза эмес нерсе кирбейт. Жийиркеничтүү жана жалган иштерди жасаган эч бир адам кирбейт. Ысымы козунун өмүр китебине жазылгандар гана киришет.